Эже карындаштарыбызды байкасаңыз, бүгүн көчөгө башка кийим, жатканга башка кийим, бир футболго, башкага, бир играга башка кийим, бренд деп, стиль деп көп нерсени кылышып атат да. Айтайын деген маселе, эшекти канчалык жасантпагын, канчалык сонун кылып акыркы кийимдер менен кийдирип, баягы моделдер кийген кийимдер менен кийдирип, эң акыркы үлгүдөгү мода дейт ошондой кийимдер менен кийдирип койсоң дагы эшек эч качан ат болуп калбайт. Эшек эшек бойдон калат. Айтайын дегеним мекендештерим, бүгүн кийим кече, мисалы Союз СССР учурунда бир агасына кийим кылынат эле, ошонун кийим аркасындагы 4 иниси кийет эле. Бир эже кийген кийимди аркасында 3-4 сиңдиси кийет эле. Бүгүнчү спортко башка кийим, көчөгө башка кийим, мектебиге башка кийим, айтор бардыгы башка кийимдер, башка формалар. Аялдарыбыз намкөр болуп атат да. Ар жылы каждый год жаз келсе, эрте жаз келсе, гүл гүлдөсө болду, жаңы кийим кылыш керек. Сөз түрдө 5 миң сом берейин десең жок дейт. 10 миң, 15 миң. Жок дегенде 20 миңди ал жагы сурайт да акчаны дагы. Мага 5 миңге эч нерсе кебейт дейт. Кийген кийимдер өзгөчө. Бирок акылын карасаңыз, жан дүйнө карасаңыз пустой контейнер. Ошон үчүн кийим кечеге, жеген тамак ашыга маани берет да. Акылын карасаңыз, деңгээли түшүнүк өтө ылдый. Тамак аштан, ошо сулуулугудан башка иши жок. Айтайын дегеним мекендештерим, мусулман бир туугандарым, алтынды мусорго коюп койсоңуз дагы мусордун ичинен жалтырап сону болуп көрүнүп тура берет. Сазга коюп койсоңуз дагы алтын сазды ичиде дагы жалтырап сону болуп көрүнүп тура берет. Айтайын дегеним, сыртты канчалык жасабайлы, жасантпайлы ишти өзгөртүп койбойт. Ички жан дүйнөгө таасири болбойт.